Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Биз силер менен өзүбүздүн видео лекцияларыбызды улантабыз. Бүгүн 14-чү лекция. Темасы Кыргыз Республикасынын парламенти, Жогорку кеңештин өнүгүү баскычтары деген тема. 3 суроо. Биринчи суроо Жогорку кеңештин тарыхынын баскычтары 3 баскычка бөлүп карайбыз. Андан кийинки суроо Кыргызстандагы жергиликтүү башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун калыптанышы жана өнүгүшү. Үчүнчү суроо республиканын азыркы учурдагы административдик аймактык бөлүнүшү. Биринчи суроодон баштайлы. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин тарыхын 3 баскычка бөлүп карасак болот. Шарттуу түрдө. Биринчи баскыч 90-94 жылдардагы автономдуу илигин дарылуу парламент. Экинчи баскыч 95-2010 жылдар президенттик бийликтен толук көз каранды парламент, аткаруу бийлигинен толук көз каранды парламент. Анан үчүнчү баскычы бул ошо 10 жылы апрель окуяларынан кийин жаңы конституциянын кабыл алышынан кийин мамлекетти башкаруунун парламенттик республика формасына жана парламентаризмди калыптандырууга каратай багыт деп атадык ушу 3 баскычта. Урматтуу студенттер, бүгүнкү тема абдан кызыктуу тема. Ошо мамлекеттик бийликтин 3 бутагынын негизги бутактарынын бири болгон ошо мыйзам чыгаруу бийлигинин эгемендик мезгилиндеги тарыхына арналган. Албетте, эгерде биздин ошо Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруучу бийликтин эгемендүүлүк мезгилиндеги орду, ролу, тарыхы аябагандай өзүнө тартыктуу болгондо, абдан ушундай бир сыймыктуу болгондо, биз бул теманы аябагандай эргүү менен өтөт элек. Бирок тилекке каршы Жогорку кеңештин эгемендүүлүк мезгилиндеги тарыхы деле, ага чейинки совет мезгилиндеги тарыхы деле мындай бир көзгө урунтуктуу же болбосо бир сөзгө аларлык бир чыныгы мамлекеттик бийликтин бутагы болгон чыныгы мыйзам чыгаруучу орган катары көрсөтө албагандыгы абдан өкүнүчтүү. Мына эгерде байыркы Грекияны алсак, биздин заманга чейинки 5-кылымдагы ошо Афина шаар мамлекетиндеги Экклесия, Периклдин учурундагы Экклесиянын маселелерди чечүү методдору, Экклесия деп аят ошо парламентте айтчу, ошонун элдин ошо афиналыктардын жарандардын арасындагы авторитети укмуштуудай жогору болгон. Аны биз бүткүл дүйнөжүсү аны аябай кызыгуу менен окушат. Жада калса Рим империясы учурунда ошо императордун бийлиги монархиялык болгондугуна карабай, ошондогу сенаттын күчтүүлүгү, ошол сенаттагы маселелерди каралгандагысы ушу күнгө чейин парламенттен кандай иштеш керек, өкүлчүлүк бийлик кандай болуш керек экенине үлгү катары мындай ошол Рим империясынын сенатын аябай кызыгуу менен окушат. Кийинки мезгилдерде, кайра жаралуу мезгилинде, Ренессанстан кийинки Европаны карасак, Европадагы парламенттин ролу укмуштуудай жогору, абдан кызыктуу. Мына бүгүнкү күндө деле ошо Евросоюзга кирген мамлекеттердеги парламенттердин ролун карасак, мындай алар өздөрүнүн ролун, өздөрүнүн ролун көрсөтүп, элдердин арасында, жарандардын арасында аябагандай чоң авторитетке ээ. Ал эми биздин парламентке келгенде эле мына ошондой бир жакшы мындай бир сыймыктана турган бир тарыхтагы бир ушундай бир из калтырган жок. Мына кыргыздар ошо совет бийлигине чейин деле өзүнүн тарыхында болгон экен ушундай курултай, элдик жыйын, аксакалдар кеңеши деп ошо көчмөн мезгилде деле ага чейин 9-10 кылымдарда, 7-8 кылымдарда ошо мамлекеттүүлүктү түзүлгөндө деле ушундай бир коллегиалдуу формасы бар экен чечимдерди кабыл алгандын.
Анан кийин 19-жылдын орто ченинен баштап мына ага чейин кoko мезгилинде, албетте кoko мезгилинде ушундан башталды да мына кыргыздын төбөлдөрү ошо коконун бийлигине таянып алып, аяктын мындай көтөрмөсү менен, колдоосу менен анан кыргыздарды бийлеп келишкен. Ушундай эле метод 19-кылымдын ортосунан баштап Россия падышачылыгынын курамына каратылгандан кийин да уланган. Бирок ошентсе дагы ошол 19-кылымдын 70-жылдарында Россияда башталган административдик аймактык реформага ылайык ошол кыргыздар Түркистан генерал губернаторлугуна кирип, анан губерния облустарга бөлүнгөндө ошо бир бөлүгү Жети Суу облусунда, экинчи бөлүгү Фергана областында калып, анан ал областтар уездерге бөлүнүп, уездер волостторго бөлүнүп, анан ошол волостун башчысы шайланма болгон экен да. Ал шайланганда да түздөн түз шайланбай, ал жерде ошо шайлоо эки этапта жүргөндө, биринчи шайлоочулардын добушу биринчи этабында айылдарда жүрүп, анан кийин алардын өкүлдөрү келип кана анан кийин добуш беришкен. Жана Америкада азыр праймерис принцибинде болгон экен. Анан революцияга чейин кыргыздардан бир депутат болгондугу жөнүндө тарыхта бар. Урматтуу студенттер, мына ушу ошол 1912-17 жылдары иштеген Россия падышачылыгындагы мамлекеттик дума, 4-чү чакырылыштагы мамлекеттик думада 442 депутат болгон экен. Ошонун бирөө ошо Жети Суу облусунун өкүлү катары Пржевальский уездинен бир болуштардын бири Кыдыр аке Байсары уулу ошо депутат болгон экен. Урматтуу студенттер, ошо Кыдыр аке Байсары уулунун небереси Кыдыров эмес, фамилиясы Кадыров, профессор Кадыров силерге сабак берип жүрөт, ошо биздин политехте иштейт. Ошонун чоң атасы ошо Госдумага депутат болгон экен. Ал эми кийинки мезгилдерде ошо 17-жылы 1-февраль революциясы болду, анан Октябрь революциясы болуп, бийлик большевиктерге өтүп, анан большевиктер болсо жанагындай өздөрүнүн саясатын жүргүзүп, кедейлер биздин досубуз, байлар биздин душманыбыз деп, анан административдик территориалдык бөлүнүүлөр болуп, анан 1924-жылы Кара Кыргыз автономиясы түзүлүп, ал кийин 36-жылы Кыргыз Советтик социалисттик республикасы болуп кайра түзүлгөндүгүнө байланыштуу 37-жылы бул Кыргыз СССРнын конституциясы кабыл алынып, анан 38-жылы 18-июлунан тарта иштей баштаган, тикелей шайланган бир палаталуу Кыргыз СССРнын жогорку совети болгон. Мына ошол 38-жылдын 18-июнун бүгүнкү парламенттин түзүлгөн жылы, түзүлгөн күнү катары ошону белгилеп жүрүшөт азыр. Эми биринчи баскычын алсак, Кыргыз СССРнын 12-чи акыркы жолку ошо СССР андан СССР жоюлуп кетпеди, ошо чакырылышындагы жогорку советтин шайлоолор 1990-жылы биринчи туру февраль, 25 февральда, экинчи туру 11 мартта болгон. Эки тур менен өткөн, анткени бул биринчи жолу болгон, ушундай альтернативдүү шайлоо болгон. Кыргыз СССРнын ошол кездеги 77-жылы кабыл алынган конституциясына ылайык жогорку совет 350 депутаттан турган. Ошондо Кыргызстандын территориясы 350 шайлоо округуна бөлүнүп, анан 350 депутатты бир мандаттуу мажоритардык системага ылайык жүргүзүшкөн. Ошондо бир округда болжол менен алганда бир 5-6 миң, кээ бирөөндө 7 миңге жакындан, ошо орточо 5-7 миңден шайлоочулар болгон экен. Ошо эми азыр мындай азыркы күндөн караса, ошондо бир чоң айыл же болбосо бир айыл өкмөтү бирден депутат берген экен. 350 депутаттык орунга 875 талапкер катталып,
Анан ошол ат салышуу кадимкидей эле ачыктан ачык таймашуу менен өткөн. Бул биринчи жолу ушундай болгон. Анын үстүнө биз өткөн лекцияда да айтканбыз. Ушул жылдары кыргыздардын улуттук аң сезими аябагандай өзгөрүп, жана пассионардуулуктун белгилери көрүнүп, анан өзгөчө андан мурун, бир жыл мурун болгон 1989 жылы СССРдин жогорку советине шайлоо болгондо ошо Чүйдөн, Бишкектен бир дагы кыргыздын өтпөй калгандыгы дагы аябагандай ушул улуттук аң сезимге таасирин тийгизип, анын ушул жолку жогорку республикалык парламентке шайлоо аябагандай жогорку деңгээлде өткөн. Өзгөчө мындай партиянын роль аябай түшүп, коммунисттердин ролу түшүп бараткан мезгил болчу. Мына мен бир мисал келтире кетейин. Ак Дала райкомунун биринчи катчысы, биринчи секретары дагы койгон экен өзүнүн тиги талапкерлигин, Кадыралиев деген киши. Анан ал өтүш керек эле дем. Райком биринчи секретары коюп атса, кантип өтпөй калсын? Мындай буга чейин болгон эмес да. Бирок ага атаандаш болуп, райондук аткаруу комитеттин, Ак Дала райондук аткаруу комитеттин төрагасы Берикбаев дагы ага атаандаш койгон экен. Албетте, Нарын обкомунун биринчи катчысы, биринчи секретары Аманбаев аябагандай нааразы болгонуна карабай, анан ошо Берикбаев күрөшүп атып, анан жыйынтыгында райком биринчи секретары өтпөй калып, ошол аткаруу комитетинин төрагасы Берикбаев депутаттыкка өтүп кеткен. Ушунун өзү дагы коммунисттердин ролу түшүп бараткандыгын, авторитети түшүп бараткандыгына бир мисал. Совет мезгилинде административдик командалык система үстөмдүк кылып турган партократа шарттарында шайланган Кыргыз ССРинин 12-чи чакырылышындагы жогорку совети тагдыр чечүүчү окуяларга жыктолгон 1000 жылда бир кайталанчу укмуштуудай кызыктуу жана жоопкерчиликтүү ишмердикти башынан кечирген. Эмне үчүн 1000 жылда бир кайталанчу дегенде, ошол улуу Кыргыз дөөлөтү, Кыргызская великий державия ошо 924-жылы кулап калбадыбы? Анан ошондон туптуура 1000 жыл өткөндө 1924-жылы жанагынтип Кара Кыргыз автономиялык областы түзүлүп, анан кийин ошол СССРдин курамында, анан Советтер Союзу кулап калгандан кийин өзүнчө мамлекет болуп, ошо 1000 жылдан кийин кайталанып атат деген ушундай мааниде айтып атам. Анан ушул жогорку совет өзү жаралган коммунисттик дүйнөнү таанып, марксизм-ленинизмдин сормосазынан суурулуп чыгып, империализмге өлүм деген сыяктуу акыр чикирлерден тазаланып, жаңы коомдун саясий экономикалык укуктук негиздерин түзүп, демократиялык жол менен өнүгүүгө багыт берген, жеке менчик мамилелерине, базар мамилелерине экономикадагы ушуларга жан киргизген ушул жогорку совет болгон. Анан ошон үчүн ушундай маанисинде алганда, ал жана легендарлуу парламент деген ат менен тарыхта калган. Дал ошо жогорку совет туңгуч президентти шайлаган курамынын 90% коммунисттер, 90%тан ашыгы дагы коммунисттер болгондугуна карабастан, ушул жогорку совет 1991-жылы 31-августта ошол коммунисттик партиянын ишмердигин токтотуп, ишмердиги жана мүлкү жөнүндө деген токтом кабыл алып, ага ылайык коммунисттик партия жоюлуп, анын мүлкүнүн баары улутташтырылган. Жогорку совет өз ишинин мындай сессиялык мүнөздө алып барчу. Азыркыдай депутаттар мындай дайыма отурчу эмес, айлык алчу эмес. Мындай депутаттарга азыр аябагандай көп акча кетип атат да. Бюджеттен бир жылда 1 миллиардга жакын сом акча кетет. Анан булар мындай иштешпейт, ошол жерде профессионалдуу мындай туруктуу түрдө иштеп атышат. Ал эми ал кездеги легендарлуу парламент 2 эле жолу чогулчу, жылына жазкы сессия, анан күзгү сессия деп. Анан айлык да алчу эмес. Алардын өздөрүнүн иштеген орундары бар болчу, иштеген жумуштары, кызматтары бар болчу, анан айлыкты ошол жактан алчу. Мына ошого карабастан булар 2 жолу чогулса дагы аябагандай активдүү иштешкен. Булардын 4 жылдык иш учурунда 256 мыйзам, 708 токтом кабыл алган. Бул мындай алардын абдан үзүрлүү иштегендиги жөнүндө кабар берет. Мына азыркы парламентте деле
ошондой эле кылып жылына 2 жолу сессияга келме кылып буларга айлык төлөбөй эле айлыкты ошо иштеген кызмат ордуңардан аласыңар деп койсо, балким бул деле туура болмок. Мындай тажрыйба менен өзүбүздө деле болгон ошо легендарлуу парламент учурунда, балким ошондо жакшы болот беле деп. Азыркыдай болуп мындай бюджетке да эконом болот эле. Анын үстүнө азыркы депутаттар деле мыйзам деле жазышпайт. Мыйзамды ошол аткаруу бийлигиндегилер, министрликтер ошолор жазып келишет. Анан булар ага бир өзгөртүүлөрдү кийирип талкуулайт. Бирок аны талкуулаганда деле азыркы парламент деле ошол аткаруу бийлигинин көз каранды парламент катары эмне мыйзам келсе ошону өткөрүп берип атышат. Байыркы Грекияда фон Паранамон деген болгон ошол Периклдин учурунда. Эгерде Экклесияда бир мыйзам кабыл алынып, анан ошол мыйзам 1 жылдан кийин же 1,5 жылдан кийин иштегенден кийин ал кайсы бир топтун кызыкчылыгын көздөгөн мыйзам болуп, же болбосо ушундай бир жалпы улут элдин кызыкчылыгына каршы келген мыйзам болсо, анда ошо фон Паранамон деген иштечү. Ошол мыйзамды ким демилгеледи деле, мыйзамды ким жазды деле, ким ошону лобби болуп түрттү эле, ошолордун баары камакка алынып, жоопкерчиликке тартылчу. Ал эми бизде болсо андай жок. Биз учуру келгенде да айтабыз, бизде дагы депутаттык группаларды түзүп алышып, анан өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын лобби кылып, анан ошо жеке кызыкчылыктарды, мыйзамдарды кабыл алган учурлар да болгон. 18-тин синдрому деген болгон, Данияр Үсөнүп жетектеген. Бирок алар эч кандай жоопко тартылган жок. Азыркы күндө деле кээ бир мыйзамдарды ошондой лобби кылышып өткөрүп алышкандыгы жөнүндө дагы эксперттер сөз кылып, талкууга алынып жүрөт. Акаевга бул жогорку совет Акаев бийликке келгенге чейин эле шайланган совет болуп атат, парламент болуп, парламент 90-жылы жазында шайланды. Ал эми Акаев болсо күзүндө келди бийликке. Ошентсе дагы бул парламент канчалык легендарлуу болуп, канчалык жанагындай өзүн өзү таанып, өзү коммунисттер катары шайланып келсе дагы коммунисттик партияны жоюп, ошентип анан СССР жоюлуп, анан социалисттик планда экономикадагы базар мамилелеринин өтүүчү мыйзамдарды кабыл алып, ушундай бир өзүн өзү танган, аябагандай бир күчтүү парламент болгону менен баары бир эле ошол Акаев президент болгондо ошол Акаевга иштеп калган эле парламент болгон. Эмне үчүн дегенде, ошол Акаевдин биз эмки лекцияда, урматтуу студенттер, Акаев кантип өзүнүн авторитардык режимин кургандыгын кенеченен айтабыз. Бирок ошол Акаевдин үй бүлөлүк авторитардык режимин курууга ошол легендарлуу парламент абдан эле жардам берген. Анын спикери Шеримкулов баш болуп, ошол тиги Акаевди ажыдар кылганга булардын дагы салымы чоң. Ошол убакта Акаев бул парламент менен иштешкен. Анан кийинчерээк 93-жылы 5-майда конституция кабыл алынганда, ошол Акаевдин варианты толугу менен өтпөй, ошол парламенттин ичинде эркин ойлонгон, ушундай бир прогрессивдүү ойлонгон айрым депутаттар бар эле да. Бир чети, экинчи чети болсо, көпчүлүк эл дагы абдан ошо жаңыланууну колдоп, жанагы улуттук сезимдин пассионардуулугу аябай күчтүү болуп турган учурда кабыл алынган 5-майдагы конституция албетте Акаевга жакпай калган. Ошондон кийин Акаев эми бул жогорку кеңешти кантип таркатуу жөнүндө ойлонуп калган. Анткени бул жогорку кеңеш Акаевга кызматын өтөп бүттү. Акаев эми 93-жылга карата мындай бала ажыдар болуп калды. Авторитардык режимдин пайдубалы 93-жылга чейин курулуп бүттү. Ал мамлекеттин да башчысы, ал өкмөттүн да башчысы, толук бийлик ага өтүп, мындай жеке бийликчиликке өтүп калган кезде эмне үчүн эми бийлигин парламент менен бөлүшмөгөн? Анткени 93-жылкы конституцияга ылайык президенттин бир топ бийлик укуктары чектелген болчу. Ошон үчүн эми муну кантип жоюш керек деп, анан кийин ошол жөнүндө ойлонуп, анан 94-жылы аны жоюп жиберген. Анан ошондо буга чейин ушу жогорку кеңештин төрагасы ошол 90-жылы
fevral мартта шайланган жогорку совет өзүнүн апрелде биринчи жазкы сессиясын өткөргөндө жогорку советтин президиум төрагасы катары ошол кездеги республикалык коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы Масалиевди шайлаган. Масалиев ошентип эки кызматта болуп калган. Партиянын да жетекчиси, анан жогорку советтин президиум төрагасы дагы болуп калган эле. Анан кийин октябрда Масалиев президенттикке өтпөй калгандан кийин, президент Акаев болуп калгандан кийин, ал партиянын да жетекчиси, анан ошол мыйзам чыгаруучу бийликтин президиумунун да жетекчиси болуп калган эле да. Анан ошону кантип эми бул парламентти колго алыш керек дегендин биринчи кадамы катары ошол Масалиевди кетириш керек болгон да. Масалиевди кетирип, анын ордуна Акаевга ийкемдүү, Акаевдин оюндагыдай, Акаев ойлогондон дагы мыкты жардам бере тургандай киши табышкан, ал Шеримкулов болгон. Ошол Масалиевдин ордуна Шеримкулов Кыргыз ССР жогорку советинин президиум төрагасы болуп калгандан кийин Акаевдин көөнү тынчып, анан ошол мыйзам чыгаруучу бийлик Акаевга керек болгон, Акаевдин авторитардык режимин курууга керек болгон мыйзамдарды укмуштуу да ийкемдүүлүк менен өткөрүп берип турган. Бул жерде ошо Шеримкуловдун дагы ролу аябагандай чоң. Анткени Шеримкулов мурун партия кызматында иштеп жүрүп, бир чет, экинчи чет өзүнүн жеке мүнөзүндөгү артыкчылыктардан улам ал менен эл менен сүйлөшө билген, аябай кыйын билген, ал абдан акылдуу болгон, анан абдан куу дагы болгон. Ал ошол билгизбей туруп Акаевга керектүү мыйзамдарды укмуштуудай камырдан кылды суургандай кылып, парламенттин мүчөлөрү, депутаттар өздөрү да байкабай, кантип кол көтөргөнүн, кантип ошондой мыйзамдарды өткөрүп бергендигин билбей да калгандай кылып, ушинтип иштеп Шеримкулов Акаевга абдан эле кызмат кылган. Ошол кызмат кылгандыгынын дагы бир мисалы катары 91-жылы 31-августтагы жанагы көз каранды эмес тик жөнүндө декларацияны ошо 31-августта кабыл албадыбы? Ошондо жана партияны жоюу жөнүндөгү токтомду да кабыл алды. Анан ошол эле күнү президентти Кыргызстан Республикасында президентти шайлоо жөнүндө дегенде мыйзамды кабыл алышкан. Мындай мыйзам мурда болгон эмес. Анан ошол мыйзамды кабыл алышып, анан 12 октябрга президентти түздөн-түз шайлоону өткөрүүнү кабыл алышкан. Эми ушул жерде мен силердин көңүлүңөрдү бурайын дегеним, жана жогорку кеңеш кантип Акаевдин авторитардык режимди курганына жардам берди, кантип жогорку кеңештин спикери Шеримкулов Акаевга ушундай кабычкада кызмат кылды дегенге бир мисал айтайын дегеним мына ушул. Ошол жаңы кабыл алынган президентти шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын 8 беренесинде талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө айтылган да. Президенттикке талапкерди кимдер көрсөтөт дегенде, ушундай эмгек коллективдери, саясий партиялар, коомдук уюмдар көргөзөт, жеке өзүн көргөзсө да болот деп туруп, анан эгерде эч ким көргөзүлбөй калса, же көргөзүлгөн талапкерлердин баары өздөрүнүн талапкерлердигин алып койгон болсо, анда ошо жогорку кеңеш талапкерликти көргөзгөнгө укугу бар деп жазылган. Анан ошол 8-статьяга таянып алып туруп, анан ошол жогорку кеңеш ошол эле күнү Акаевди талапкер кылып көргөзгөн 8-статьяга ылайык. Эмне үчүн бул жерде мыйзам бузуу болду дегенде, анткени ал мыйзам 10 күндөн кийин гана 10-сентябрда гезиттердин бетине чыгып, анан ошол жарыялангандан баштап күчүнө кирет деп жазылган. Бул жерде мыйзамды бузуучулук ошол мыйзам кабыл алынганы менен мындай күчүнө кире электей эле ошол Акаевдин талапкерлигин көрсөттү биринчиден, экинчиден болсо эч ким көрсөтпөй калган учурда деп ошо талапкерликти көрсөтүү мөөнөтү бүтүп баратканда анан ошол жогорку кеңештин укугу ишке кирмек. Бирок ошолорго карабай Акаевди шык эле көргөзүп коюшту. Анан жогорку кеңеш 350 депутат көргөзүп атса, андан кийин башка талапкер да көргөзүлгөн жок. Анан ошентип 12 октябрда ал альтернативасы жок эле жалгыз эле 96% добуш алып, анан кийин президент болуп калды. Ал жөн эле президент болуп калган жок, ал буга чейин парламент тарабынан шайланган президент болуп,
мындай парламентке көз каранды, парламентке мындай подотчетный президент болсо, эми парламенттин кол алдына чыккан, парламентке тең ата болгон президент болуп калды, парламенттин үстүнөн карап калган президент болуп калды. Мына ушул дагы Акаевдин авторитардык режимин курулушундагы бир өзгөчө, бир ушундай бир баскыч болгон десек эч жаңылышпайбыз. Ушул баскычты түзүп берген ошол легендарный жогорку кеңеш болгон. Анан 1993 жыл 5 майда жаңы конституцияны кабыл алганда, жаңы конституцияга ылайык эми жогорку кеңеш 350 депутаттан эмес 105 депутаттан турат деп жазылган. Ошондуктан ошол кабыл алгандан кийин 5 майдан баштап кабыл алгандан кийин ал конституция күчүнө киргенден кийин буга чейинки шайланган 350 депутаттын легитимдүүлүгү жок болуп калган. Башкача айтканда, алар кайрадан шайлоого барып, эми 105 депутат шайланып келиш керек эле бир мандаттуу округдардан. Бирок жогорку кеңеш ошентип тарап кеткен эмес. Тарап кетсе туура болмок. Ал эми президенттин дагы бийлик укуктары ошол 93 жылкы конституциядан кийин өзгөргөн. Демек президент дагы кайра шайлоого барыш керек эле. Ал дагы кайра шайлоого барган жок. Анан ошентип ал 94-жылы, бир жылдан кийин 30 январда өткөрүлгөн референдум аркылуу өзүнүн легитимдүүлүгүн камсыз кылып алды. Референдумга 96,36% добуш алды. Ошол Акаевдин президенттик бийлик укуктары ушинтип мыйзамдаштырып алды. Анан кийин ал убакта дежур чалдар деген бар болчу. Аябаганда Советтер Союзунан калган да, Советтер Союзундагы дежурлар булар акындар, жазуучулар, ушулар болушкан. Ошолор коммунист деген кандай болуш керек деп, анан алар болсо жанагындай агитаторлор болгон, пропагандисттер болгон. Анан ошолор анан съездин чечимдерин анан түшүндүрүп мындай. Эмне үчүн элге түшүндүрүш керек болгон? Анткени мындай ажырым аябай жогору болгондо съездин материалдарында ушундай эл жыргачылыкта жашап атат, аябагандай деп, анан 80-жылдары эле биз коммунизм учурунда жашайбыз деп ушундай бир аябагандай жыргал сөздөрдү айтчу. Жашоо аябайнда начар болчу. Ошон үчүн элге түшүндүрүш керек болчу да. Антпес эл түшүнбөй калат да. Элге түшүндүрөт деген эмне мындай? Элге мындай оозуңарды жапкыла, укугуңар жок дегенди түз айтпаса дагы мындай аларды мындай кыйыр түрүндө мындай манкуртка айландырып турган атайын ушундай топтор болгон. Ошол дежурчалдар, мына Акаев ошону аябагандай колдонду. Дежурчалдарды колдонуп, ошол парламентти кантип таркатыштын планын ишке ашыра баштады. Анан кийин ошол иш анан 94-жылы сентябрда, мына биз жерде 94-жылы сентябрында 3 жолу ошо жогорку кеңештин депутаттары, биринчи 50 депутат, андан кийин 51 депутат, андан кийин 29 депутат ошо 3 чоң топко бөлүнүп алышып, парламентке ишеним болбой калды деген ат менен кыргыз элине кайрылып, президентке кайрылып, кыргыз туузу гезитине жазышып, ушинтип будун чаңды башташты. 3-сентябрдагы кыргыз туузу гезитинин бетине басылып чыкты. Ушинтип тиги жогорку совет бөлүнүп атыптыр, жарылып атыптыр деп. Анан ушинтип биз аларды көрүп алып эле, анан өкмөт дагы 6-сентябрда өкмөт, премьер-министр Жумагулов булар дагы билдирүү жасашып, эми ушинтип депутаттар ушинтип тиги парламенттин иши жүрбөй калды деп ушинтип элге кайрылып атса, анда биз дагы тиги отставкага кетебиз деп алар жазышып, анан алардын отставкасын Акаев кабыл алып, 5-сентябрдагы кол койгон указы менен өкмөттү таратып ийди да. Өкмөттүн тарайлы дегени 6-сентябрда чыккан. Указ 5-сентябрь менен кол коюлган да. Мына мен кетебинде мен ошолорду атайын шилтемелер менен мындай изилдеп жазып атам. Мунун өзү эмнени көргөзөт? Мунун өзү ошол парламентти таркатуу президенттин администрациясы тарабынан уюшулган иш. Анан ошол 94-жылы 13-сентябрда жогорку кеңештин кезектеги сессиясы болмок. Күзгү сессиясы. Ошол күзгү сессияга катыша турган тизмедеги 323 депутаттын 162си теңинен көбү келбей коюшкан.
алардын ар бири менен силер келбегиле деп администрация президенттага ар биринен чакырып алып, анан алар менен сүйлөшкөн. Алардын ичинде топтор бар болчу, ошол топтор менен сүйлөшүп, анан алар келбей койду, өзүбүздү өзүбүз таркатабыз деп. Анан ошентип жогорку кеңешти илеген дарылуу парламент ошентип Акаевка керек учурда иштеп атты, Акаевка кереги жок учурда Акаевка бут тосуп, Акаевка тең ата болуп, жанагындай конституцияны кабыл алып баштаганда аны Акаев таратып жиберди. Ошентип 14-сентябрда өзүн өзү таркатты деп тарыхта калды. Бул чынында бул илеген дарылуу парламент өзүн өзү таркатпай эле иш жүзүндө аны президенттик администрациянын жанагындай уюшулган, пландаштырылган иши менен таркатылган. Анан кийин эми жогорку кеңеш тарап кетти. Эмне кылабыз дегенде, ошол 94-жылы 22-октябрда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жүрмөк. Анан ошол жергиликтүү кеңештердин шайлоосунун бюллетенине конституцияны өзгөртүү жөнүндө сунушту киришти. 21-сентябрдагы жарлыгы менен Акаев ошого 2 суроо кирди. Биринчи суроосу ушул конституцияга өзгөртүүлөрдү референдум аркылуу киргенге макулсузбу деген суроо. Ооба же жок деп жооп беришкен. А экинчи суроосу болсо жогорку кеңеш 2 палатадан турсун. Бир палатасы мыйзам чыгаруучу бийлиги 35 депутаттан, анан сессиялык жол менен иштей турган өкүлчүлүк палатасы 70 депутаттан турсун, эл өкүлдөр жыйыны. Ушуга макулсузбу? Ооба же жок деп жооп бер деп, ушул 2 суроону кийирип койду да. Анан шайлоочулар эмне дейт? Шайлоочулар мына 85-86% менен ооба деп жооп беришти да. Бул да аябай пландашылган. Анан ошондо эмне болуп калды? Шайлоочулар ушинтип жооп берди. Эми 105 депутаттан турган бир палаталуу жогорку кеңеш 2ге бөлүнсүн. Мыйзам чыгаруучу жыйын 35, анан кийин 70 депутаттан турган эл өкүлдөр жыйыны дегенге макул болду. Бирок кайсы палата эмне бийлик укуктары бар, алар кандай шарттарда иштешет дегендин баары конституцияда жазылган жок да. Анын баарын кантип жазат эле? Анан эле ошону жазбай туруп эле алардын 2 палатанын бийлик укуктарын тактабай туруп эле, анан эле кийинки жылы 95-жылы ана шайлоо өткөрдү да. Мына ошол шайлоодон баштап анан жогорку кеңештин экинчи баскычы башталат да. Жана экинчи баскыч 1995-жылы 2010-жылдар парламенттин аткаруу бийлигинен, президенттин бийлигинен толук көз каранды парламент деген баскыч башталып атат. Эмне үчүн толук көз каранды дегенди биз атайын баса көрсөтүп атабыз. Анткени илеген дарылуу парламент мындай бир алды эле көз каранды, бирок ошентсе дагы бир чети саны көп 350 депутат, экинчи чети жанагындай өткөн мезгилде шайланып, анткени алар тараганча эле экономиканы модерндештирүүнү бүтүрүп койду да. Алар тараганча эле 95-жылга карата социалисттик пландоо экономикасы толугу менен талкаланып, ал мамлекеттин менчиги толугу менен приватташтырылып, бир болбогон эле проценти калган. Басымдуу көпчүлүгү менчиктештирилип, экономика либералдашылып бүткөн болчу да. Мына ушундай мезгилде жашаган мындай бир толук көз каранды эмес парламент болгон деген деп, анан жанагындай бир 3 баскычка бөлүнүп атканы, шарттуу түрдө бөлүнүп атканы ошондой. Эгерде мындай алыстан карап, аткаруу бийлигине карата, мамилесине карата, жогорку кеңеш, парламент аткаруу бийлигине баш ийген, ошондо көз каранды болгонбу же болгон эмеспи деген жагдайдан алып караса, анда эч кандай баскычтарга да бөлүп кереги жок. Баштан аягына чейин эле ошол президентке көз каранды эле парламент болгон. Кыргыз Республикасынын президентинин 2015-жылдын 25-июнундагы жарлыгы менен 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 2015-жылдын 4-октябрында өткөрүлгөн. Жана бүгүнкү жогорку кеңеш жөнүндө сөз жүрүп атат. Буга чейинкиси болсо, эми биз ал жөнүндө мындай көп деле экинчи баскычка токтолууну эп көргөн жокмун. Анткени экинчи баскыч болгондо, мына 95-жылы 210-жыл болгондо, бул жерде Акса окуясы бар, бул жерде марттагы бийликтин күч менен алмашышы,
2010-yıl aprelдеги бийликтин күчү менен алмашчы дегенди биз өзүнчө суроо кылдык. Муну эмки лекцияда окуйбуз. Ошондуктан бул жерде эми жогорку кеңеште мындай көп сөз кылган жокпуз. Анткени бул жерде жогорку кеңеш 95-жылдан 2005-жылга чейин 2 палаталуу болуп иштеген. 2005-жылдан баштап тиги 2007-жылдагы парламенттин шайланышына чейин 1 палаталуу болду. Мындай бир сөз кылып, бир сыймыктанып айта турган деле бул жерде эч деле окуя болгон жок. Бул жерде ошо президент эмнени айтса, ошону аткарып келген эле парламент болду. Бул парламенттик шайлоо 2005-жылдагы март окуясындагы бийликтин күч менен алмашышына алып келген ушул парламенттик шайлоо болду. Анан 2007-жыл 16-декабрдагы парламенттик шайлоо бул аябагандай парламентти шылдыңдаган, депутаттарды мазактаган, мындай дегиле кыргыз элин тизелеткен, кыргыз элинин намысына тийген шайлоо болду. Ошол шайлоонун жыйынтыктарында эл кандай добуш бергенине карабай эле администрациялык президенттин ак үйдөн туруп эле 105 орунду бөлүп койду 3 партияга. Анан ошондо деле жок, мен мындайга макул эмесмин деп бир отказ берген депутат болгон жок. Баары эле биз депутат болдук деп келип отурушту. Анан ошолор 10-жылы апрель окуясынан кийин таркатылды да. Мындай бир аябагандай парламенттин тарыхындагы аябагандай бир намыска тийген ушундай шайлоо болгондо, аябай кемситилген шайлоо болгон. Ошондой ушу өзгөчө интеллигенттердин деле кыргыз элинин колу шалт деп ылдый түшүп калган. Ушундай да болобу деп эле. Анан 10-жылы эме күч менен парламент таркатылды. Жаңы бийлик келгенден кийин анан алар дагы шайлоо өткөрүштү. Ал шайлоо ошо 10-жылы өттү. Ал шайлоого деле мындай бир 5-чакырылыштагы шайлоо болду дагы. 2010-жылдын 10-ноябрынан баштап ошол 5-чакырылыштагы жогорку кеңеш иштеп баштады. Ага деле биз көп токтолгон жокпуз. Анткени мындай өзгөрүү деле болгон жок. Кайта өзгөрүү болуш керек эле. Анткени 10-жылы ошол июнь айында кабыл алынган конституциянын жаңы вариантына ылайык парламентке абдан эле көп бийлик укуктар берилген. Биз буга дагы кийинчерээк дагы токтолобуз. Бирок ошентсе дагы андан пайдалана алган жок. Ал эми 15-жылы 4-октябрда мына бүгүнкү депутаттардын шайлоосу болуп өттү. Бул шайлоого 2.761.000 шайлоочу катталып, добуш берүүгө 1.630.000 шайлоочу катышты. Башкача айтканда 59% тизмедегилердин 59% эле келип катышты. Ошол шайлоодо 5 партия жеңип чыкты. Эми бул жерде дагы бир нерсеге көңүлүңүздөрдү буруп кетели. Ошол 15-шайлоого тизмени түзгөндө бул жаңыча түзүлдү. Мындай атайын биометрикалык паспорт деп мындай элдердин санын тактап. Ошондо канчалык аракет кылса дагы 2.761.297 гана шайлоочунун тизмеси түзүлдү. Калган эл кайда дегендей да 2.700.000. Калган эл 6 миллион эл бар деп айтылып аткан да ошол жерде. 6 миллион эл болсо канакей калгандары. 1 миллиону мектепте окуса, 1,5 миллиону мектепке чейинки болсо, мына 18ге чейин 1,5 миллион болсо, анан 18тен кийинкиси 2.700.000 болуп атса, 4,5 миллионго да жетпей калып атпайбы? Анан ошо 6 миллионун калган 1,5 миллиону кайда деген дагы суроолорду элдер берип жатышты. Анан ушул жерден 5 партия өттү. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы, ошо Атамбаевдин партиясы 38 мандат алды. Республика ата журт деп жана Бабановдор жетектеген партия Ташиев экөөнүкү 28 мандат алды. Кыргызстан деген клон партия, ошо бул деле Атамбаевдин партиясынын клону дейт, 18 мандат алды. Өнүгүү прогресс партиясы 13 мандат, Бирбол партиясы 12 мандат, анан оппозициядагы Атамекен социалисттик партиясы 11 мандат алды. Анан
Жогорку кеңештин спикери болуп, ошол социал-демократиялык партиядан депутат Жээнбеков шайланды. Премьер-министрлик кызматка Ак Чуңкар партиясы өтпөгөн эле партия, ошонун лидери Сариев шайланды. Ушундан улам деле биздин мындай бир парламенттик республикага өтүүгө багыт берген конституцияда иштебейт да. Анткени парламенттик республикага багыт берет дегенем да ушул шайлоолор, парламентке шайлоолор партиялык тизмелери аркылуу өткөрүлгөндө кайсы партия жеңип чыкса, ошол партиянын лидери премьер-министр болуш керек да. Анткени шайлоочулар жанагы эле партияга эмес, ошол партиянын лидерине дагы добуш беришет дагы. Ошол партиянын лидери премьер-министр болуп, анан жана шайлоо учурунда берген убадаларын аткарууга тийиш. Эгер аткара албай калса, анда парламент ошол премьерде кетет, премьер кетсе парламент кошо таркап, анан кайра жаңы парламенттик шайлоо болуш керек. Мына ушул логика, ушул философия ошо 10-жылкы конституциянын негизин түзүп турат. Бирок аны эч ким иштеткен жок. Анткени муну эмнеден улам айтып атам? Ошол парламентке өтпөгөн партиянын лидерин премьер-министр кылып койду. Эмне үчүн? Премьер-министр болуп ошол социал-демократиялык партиянын лидери премьер-министр болуш керек эле да, эгерде мындай парламентаризмдин логикасына жок. Сариев эмне үчүн ушунча? Анткени парламент кала берет дагы, убадалар аткарылбаса, экономика ойдогудай болбосо, улам премьер-министрди алмаштыра берет, а парламент кала берет. Мунун өзү ошол парламенттин принциби жок экендигин, парламенттин аябагандай аткаруу бийлигине көз карайымдык экендигинин дагы бир далили. Болбосо премьер кеткен сайын парламент кошо кетип турса, улам парламенттик шайлоо болуп турса, анда жанагындай бир чети шайлоочулардын добушун акча менен сатып алуу дагы токтомок. Экинчиси болсо партиянын жоопкерчилиги автоматически өйдө көтөрүлмөк. Анткени мына азыр Германияны алып карагылачы. Германияда Ангела Меркель эмне үчүн канцлер болуп калып атат? Анткени анын партиясы утуп атат. Партия утса, даже абсолюттуу көпчүлүккө ээ болбосо деле, биринчи орун менен келсе эле, ошонун лидери премьер-министр болот дагы жоопкерчиликти мойнуна алат. А бизде андай болбойт. Ошондон улам жана эмне үчүн бизде аябагандай ылдам тез эле премьер-министр алмашып турат деген, ошол премьер-министрди алмаштыра берет дагы, эчтекени билмексен болуп парламент отура берет. Эми ошол 2010-жылы 27-июндагы референдумда кабыл алынган конституцияга мен бир аз токтоло кетейин, урматтуу студенттер. Анткени ошол конституция менен бүгүн жашап атабыз, бирок ошол конституция иштебей жатат да. Ошол конституцияда жогорку кеңешке, парламентке кандай тиги бийлик укуктар берилди эле. Мен ошонун бир эки жерин сиздерге мындай эсиңиздерге сала кетейин, силер ошону билгендей болсун деп. Бул конституция мындай парламенттик республикага карай багыт берген конституция деген ат менен калды. Мурунку конституциянын мына көлөмүн эле алалы. Мурунку конституция ол 98 беренеден турса, бул азыркы иштеп аткан конституция 114 беренеден турат. Эмне үчүн беренелер көбөйүп калды дегенде, ошол конституцияда эки чоң бөлүм бар болчу. Биринчиси адамдардын укугу жана эркиндиги, экинчиси граждандардын укугу жана эркиндиги деген. Ошол эки бөлүм аябагандай майдаланып берилди. Ар бир укукта өзүнчө статья кылынып берилди. Ошолордун эсебинен мурункуга караганда адам укуктарына тиешелүү берене 15 беренеге көбөйдү да. 44 берене болуп калды. Мурун 29 эле берене болчу. Андан кийин президенттин бийлиги укуктары кескин түрдө кыскартылды. Президенттин бийлиги укуктарына 60-69 беренелер арналган. Ошол беренелерде президентти мурункуда эки срока эмес, 2 мөөнөткө эмес, бир эле мөөнөткө шайланат. 6 жылга деп жазылды. Анын бийлик укуктарынын баары аябай кыскартылып, президенттин бийлик укуктары жогорку кеңеш менен өкмөткө бөлүнүп берилди. Ошону менен президенттин бийликтери аябагандай эле аз болуп калды. Эмне үчүн президенттин бийлигин азайтты дегенде, ошол 10-жылкы конституциянын философиясы, лейтмотиви ушунда болуп атат. Буга чейинки 2 жолу революцияга алып келген, 3 жолу жанагындай
bir ашууга алып келген, Акс окуясына алып келген. 2005-жылкы жана 24-марттагы күч менен бийлик алмашуу, 10-жылы 7-апрелдеги окуялар ушуларга алып келгендин эң негизги себеби бул президенттик бийликтин үй бүлөлүк бийликке айланып кетиши. Урук туугандардын үй бүлөсүнүн баарын Акаев кыз менен уулун депутат кылып, Бакиев болсо уулуна монархиялык жол менен бийликти өткөрүп берем дегенге чейинки барганы себеп болгон. Ошон үчүн бул конституция ошол эми ким президент болсо дагы ал үй бүлөлүк кландык бийликти орната албай тургандай кылып ошонун укуктун негизин жойду. 2010-жылкы конституциянын эң негизги мааниси, урматтуу студенттер, бул ошол үй бүлөлүк бийликтин укуктук негизинин жоюлгандыгында. Эми ошол 10-жылкы конституцияны карасаңыздар, буга чейинки конституцияда бийликтердин органдарын тизмелеп жазганда биринчи президент, жогорку кеңеш, андан кийин өкмөт, анан кийин сот бийлиги деп жазылчу. Ал эми 10-жылы мына азыр биз жашап аткан конституцияны ачып карасаңыздар, биринчи жолу жогорку кеңеш деп жазылат. Жогорку кеңеш, анан президент, анан өкмөт, анан сот бийлиги деп. Башкача айтканда, конституция президенттин бийлик укуктарын аябай чектеди. Бирок азыр карап көрүңүздөрчү, бүгүнкү күндө алып караганда, мына азыр эки жагыңыздарды карасаңыздар, мында кимдин бийлиги көп? Кайра эле президенттики. Ал президенттин конституция боюнча бийлиги көп эмес. Кайрадан эле өзүнүн бийлик укуктары көп болгонуна карабастан парламенттин ар бир депутаты кайрадан эле ошол президентке барып, ошол президентке баш ийип, ошол президент эмнени айтса, ошону ишке ашырып, ошол мыйзамдарды кабыл алуу, ошол традициясы дагы деле уланып аткандагысында. Мындан эмне деген жыйынтык чыгарса болот? Мындай бир мыйзам иштебей атат да. Конституция жамандыгынан эмес, ал иштебей атат. Кайсы мыйзам жаман? Бул иштебеген мыйзам жаман. Кайсы конституция жаман? Бул иштебеген конституция жаман. Ошол биз бүгүнкү конституцияны алмаштырабыз, конституцияга өзгөртүү кийребиз дегенден мурда, ал конституция иштеп атабы же иштеген жокпу деген маселени коюшубуз керек. Биз кандайдыр кайсы бир идеалдуу конституцияны алып келсек деле, эгер ал иштебесе, эгерде аны же бийликтегилер иштетпесе, же ылдый жак иштетпесе, анан ал кантип анан жакшы конституция болот? Андай болбойт. Ошол конституцияны иштетпей койгон, бул ошо Акаевден башталган. Акаев жана 1993-жылы 5-майдагы кабыл кылган конституцияны бир күндө иштеткен эмес. Бир дагы беренеси иштеген эмес. Эгерде ошол иштеп, парламент тарап кетип, кайра эле шайланып, президент дагы кайра шайлоого барып, анан бир дагы шайлоо мындай таза өткөн жок да, бир да шайлоо таза өткөн жок. Мына парламент эмне үчүн тиги президенттен көз каранды дегенде, канча жолу шайлоо болду? 6 жолу чакырылышы болду. 6 жолку шайлоодо тең эле ошо шайлоого бараткан депутаттардын тизмесин президенттин администрациясы шайлоого чейин эле карап чыгып бекитип берет да. Боор эки депутат болсо макулмун, бул кереги жокторун чийип коет. Анан ошолор депутат болуп келет. Мына азыр 15-жылкы шайлоодо 6 чакырылышта 5 партия өтүп, 5 партиянын тең эле тизмесин ошол Атамбаевдин администрациясы текшерип, өткөрүп берди, макулдугун берди деп. Ооба, Атамбаев макулдугун бергендер анан депутат болду. Анан алар Атамбаевдин айткандарын жазап, ошонун каларын иштеди. Мына азыр Атамбаев болсо абакта отурат. Соту болуп атат да, мындай күнөөсүн териштирип атат, сот териштирип атат. Пока чечим чыга элек, бирок ошол жерде отурат. Эми ошол Атамбаев өзү тизмелеп берген депутаттар эми ага каршы чыгып атышат. Бул депутаттарда мына биздин парламентте мындай бир принцип жок да. Алар бийликте ким болсо мейли, бирок ошол бийликке баш ийүү ошол традициясы да советтер мезгилинен эле калган. Совет мезгилинен бери эле эч бир мындай маңызы өзгөрбөй эле келатат. Мына ушундай маанисинде алганда, мен жанагы байыркы Грекиядагы Экклесияны, Рим империясындагы Сенатты, Европадагы парламенттерди айтып атканым ошол. Эгерде биздин парламент принципиалдуу болгондо, эгерде биздин парламенттин өзүнүн орду болуп, жанагындай мыйзамды иштетип, ошенткенде биз башкача жашайт элек да. Ал эми биздин лидерлер болсо, жанагы Сингапур мамлекетинин премьер-министри Ли Куан Ю сыяктуу,
аябагандай мындай мыйзамды колдонуп, мыйзамды иштетип, эл үчүн деп уурдабай, калп айтпай, анан ушинтип иштей баштаса, анда аябагандай гүлдөгөн мамлекет болот элек. Анткени элдин ошол Акаевка болгон ишеними укмуштуудай жогору эле да. Акаевден кийин эл Бакиевке да аябай ишенген да. Эми мунун аялы да орус экен. Бул таптакыр эле үй бүлөсүн бийлик аралаштырбайм деп убада бербедиби деп аябай ишенген эле да. Бирок ошондой эле ишенич 10-жылдан Атамбаевка да болду да. Отунбаевга да ишенди, Атамбаевка да ишенди. Бирок алар ошол ишенимди аткарганын ордуна жеке кызыкчылыгын ойлоп, өздөрүнүн аябагандай сабаттуулугунун төмөндүгүнөн, аябагандай ач көздүгүнөн, кетменин сабындай болгон кекиртегинен улам, жана Чаушеску, Тито, Хусейн, Каддафи сыяктуу ошо Бакиев, Акаевдер, ошо Янукович сыяктуу өз элинин жакшы жашоого болгон үмүтүн уурдап, мамлекеттин көз карандысыздыгынын тамырына балта чаап, коомду бөлүп чыгарып, элди бири-бири менен чабыштырып, терең саясий, экономикалык жана социалдык кризиске кабылтып коюшу да мүмкүн экен. Эгерде ушундай принципиалдуу болбосо деген жыйынтык чыгат. Ошол Акаевде дагы, Бакиевде дагы, Отунбаевде дагы, Атамбаевде дагы ошол элдин ой тилеги менен бирге болуп, алардын ишенимин актап, өлкөсүн алга карай жетектеп, тарыхта кала турган мүмкүнчүлүктөрү абдан чоң болчу. Бирок ал биринчи экөө ал мүмкүнчүлүктү пайдаланган жок. Мына азыр Акаев менен Бакиевдин тагдыры качкын президент деген атка конушту. Атамбаев болсо азыр суракта турат. Отунбаева, мына биринчи президент Отунбаева 1,5 жыл убактылуу президент болду дагы, биринчи жолу Кыргызстандын эгемендик тарыхында тынчтык жол менен президенттик шайлоону өткөрүп, анан Атамбаевге өткөрүп берди. Бирок ошондо деле мындай шайлоо таза өткөн жок да. Мына Атамбаев деле кыйкырып айтып атты: "Ой, мен кылдым сени президент" деп. Ушунун өзү деле мындай мыйзам иштебейби, шайлоо канчалык деңгээлде таза болгондугун кабар берип турат. Кыргызстанда шайлоо таза жүрмөйүн, эл ошол шайлоонун жыйынтыгына ишенмейин, бийликтин легитимдүүлүгү болбойт. Жанагы бийликтин легитимдүүлүгү эмне үчүн төмөн? Эмне үчүн элдин бийликке болгон ишеними жок болуп, аябай төмөн болуп аткандыгынын себеби ошо. Мына урматтуу студенттер, быйыл күзүндө дагы парламенттик шайлоо болот. Мына азыр жергиликтүү шайлоолор болуп атты эле, коронавирус пандемиясына карата аны жылдырды. Бирок ошондо деле байкалды да, дагы эле добуштарды сатып алуу процесси уланып атат да. Бир четинен добуштарды сатып алгандар бийликке келсе, бул мафиянын бийлиги да. А экинчиден эмне үчүн элдер добушун сатып ийет? Анткени алар ишенбейт. Алар таза бийлик ишенбейт. Алар өздөрүнүн добушуна ишенбейт, күчүнө ишенбейт. Мен баары таза добуш берсем деле, булар баары бир өтөт деген бир ушундай жалпы ой пайда болуп калганда. Мына күзүндө парламенттик шайлоо болот. Эгерде ошол парламенттик шайлоо таза болсунчу, болбойт. Анткени эмне үчүн дегенде, ал партиянын тизмесине кириш үчүн аябагандай көп акча керек. А эмне үчүн көп акча керек? Анткени добушту сатып алыш керек. Добушту сатып албасаң, партияда өтпөй калат. Ошон үчүн партиянын тизмесине киргенде, биринчи 10дукка киргендер баланча $1000 бериш керек. Экинчи 10дук деп анан ушинтип отурат. Анан кийин жанагынтип мугалим же болбосо врач, мына азыркы коронавирус учуруна мына врачтардын көзүн карап турат. Врачтар өтпөйт эгер алар акча бербесе. Кантип өтөт? Же аларга бирөө акча төлөп бериш керек. Ким төлөп берсе, анда врач ошонун сөзүн сүйлөп калат. Анан ушинтип анан жана парламенттин ролу жогору болбой жаткандагысы, мына ал ошол шайлоого дагы, мыйзамдардын иштешине дагы көз каранды. Урматтуу студенттер, биз ушу менен биринчи суроону бүттүк. Эми экинчи суроого өтөлү. Жергиликтүү башкаруу экиге бөлүнөт да. Жергиликтүү мамлекеттик башкаруу, анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп. Өзүңөр билесиңер, Совет бийлиги учурунда партиялык, командалык, тоталитардык саясий режим гүлдөп, баардык мамлекеттик бийлик толугу менен борборлоштурулган да. Анда башка бийликтин түрү жок болгон, бийлик советтерде болгон эмес. Ар бир айылдагы, алыс айылдагы
кабыл алынган чечимдерге Москва жооп берип турганда, борборлук бийлик жергиликтүү маселелерге өзүнүн жоопкерчилигин алып турган. Анан 90-чы жылдарга жакын өзгөчө 85-жылы жана Горбачев келип, жана кайра куруу маалымдуулук башталып, анан кризис болгондо борборлук бийлик жергиликтүү маселелердин чечилишине жооп бере албай калды да. Анан элдердин баары аябай нааразы боло баштады. Баары эле илгери ошондой болчу да, баары эле Москвага жазам дешчү, Москвага жазчу. Ушундай борборлук бийликтер ошо жоопкерчиликтүү болгондуктан ошолорго кайрылып турчу. Анан ошол 85-жылы башталган процесс 90-жылдарга жакын ушу жергиликтүү башкарууну, жергиликтүү өз алдынча башкарууну кийирүү, жергиликтүү бийликтин өзүнүн жоопкерчилиги астында чечим кабыл алуусун кийирүү жөнүндөгү маселени күн тартибине койгон. 1990-жылы 9-апрелде анда эсир бар эле да, СССРде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жана жергиликтүү чарба жүргүзүүнүн жалпы башталыштары жөнүндө деген мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамга ылайык жергиликтүү маселелерди чечүүгө жергиликтүү кеңештерге толук укук берүү менен жергиликтүү башкарууну уюштурууда негизги эрежени белгилеген. Бирок урматтуу студенттер, силердин эсиңерге да салып коеюн. Ошол жергиликтүү кеңеш, местный советтер, бул мамлекеттик бийликтин жергиликтүү органы болгон. Ал эч качан жергиликтүү өз алдынча башкаруу болгон эмес. Мен ушул жерде сразу эле айтып коеюнчу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу бул мамлекеттик бийлик эмес. Бул мамлекеттик бийликтен ажыратылган бийлик. 93-жылы 5-майда кабыл алган Конституцияда ошентип жазылган. Жергиликтүү өз алдынча бийлиги мамлекеттик бийликтен ажыратылган деп жазылган. Анан Акаев кийин бул жерлер өзүнчө эле хандык болуп кетмек болду. Булар борборго карабай калды, баш ийбей калды, деле бизди карабай калды деп анан кийин өзгөртүү кийирген. Бөлүнүү принциптерине негизделет деп жазылган. Кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен мамлекеттик башкаруу ошо мыйзамдагы бөлүнүү принциптерине негизделет деп жазылган. Ошондон кийин деле жергиликтүү өз алдынча башкарууда абдан көп бийлик укуктары калган. Алардын өздөрүнүн жоопкерчилиги алдында алар аябагандай бийлик укуктарды, көп нерселерди чечкенге алардын укугу болгон. Ошол жергиликтүү эми СССР жоюлуп кетти, Москва жок, Бишкек өзүнүн маселесин чече албай атат. Бишкектеги бийлик борборлук бийликтин маселелерин чечүү менен алек болуп атканда, ошол жерлердеги маселени ким чечет, анын жоопкерчилигин ким алат деген маселе келип чыкканда, анан ошон үчүн муну реформалоо керек деп, ошол реформалоо 94-жылдан башталган да. Ошондон баштап анан жандана баштаган. 94-жылы 18-августта Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун реформасы жөнүндө деген жарлыкка кол коюлган. Анан ошого ылайык анан баскычтар менен өткөрүү, биринчи баскыч, экинчи баскыч менен реформаны өткөрүү каралган. Эгемен өлкөбүздүн тарыхында негизги кадамдардын бири болуп 94-жылдын 22-октябрында жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болгон. Биз жана жогорку кеңеш жөнүндө жана эки палаталуу болсунбу дегенде ошого кошуп жазды деп айтпадыкпы? Анан биз ошондой эң биринчи жана жалгыз, биринчи жана акыркы мындай бир салыштырмалуу чала түрүндө болсо дагы бир таза, чала таза мындай бир шайлоо мына ушул 94-жылы 22-октябрдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоо болгон. Ошондо жергиликтүү кеңештерге 8147 депутат, республика боюнча 459 жергиликтүү кеңешке депутат болуп шайланышкан. Ал эми 94-жылы түзүлгөн айыл комитеттери сельский комитет деп түзүшкөн. Анткени ал убакта ушу 94-жылга чейин совхоздор менен колхоздор кала берди да. Бирок менчиктештирүү, приватизация параллельно жүрүп атты да, совхоздун, колхоздун менчиги, тракторлору, койлору, бүт бар жерлерден бери элдерге бөлүнүп бериле баштагандан кийин совхоздун ролу да кетти. Буларда эчтеке байлык да калган жок да. Мына ошондо ошол жерге айыл комитеттери түзүлгөн. Айыл комитеттер дыйкандарга жерди бөлүштүрүү менен гана алек болуп калышкан да. Андан башка эмне кылмак эле. Анан ошол өз кезегинде жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун
башчыларынын ролун жана жоопкерчилигин жогорулатуу тууралуу 96-жылдын 20-мартында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан. Урматтуу студенттер, мына көбүңөр айылдардан келбедиңерби? Ошол айыл өкмөтү дегенди угуп каласыңарбы? Азыр айыл өкмөтү деп аталат. Ошолор мурун совхоз болчу, колхоз болчу. Айыл өкмөттүн алар совхоздун директору бар болчу, колхоздун башкармасы бар болчу. Азыр ошол айыл өкмөттүн башчысы болуп калбадыбы? Ушул айыл өкмөтү деген термин, айыл өкмөтү деген сөз ошол 96-жылы 20-мартта киргизилген биринчи жолу. Ошол жоюлган колхоз совхоздордун ордуна аткаруу бийлигинин башчысы катары ошол айыл өкмөттүн башчысы болсун, айыл өкмөтү болсун деп ошондо киргизилген. Ошондон бери айыл өкмөттөрү өздөрүнүн жоопкерчилиги алдында жанагындай маселелерди чечип келе жатат. Ушул айыл өкмөттөрү жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ошол убакта кирип калганы бир ошол жана экономикадагыдай болду да. Мисалы үчүн экономикада либералдаштыруу 95-жылга чейин негизинен бүттү. Ал эми саясаттагы либералдаштыруу, мына ошол саясий бийликтин бир бөлүгү парламенттигин карап өтпөдүкпү биринчи суроодо? Ал реформа бүгүнкү күнгө чейин уланып атат. Өткөн мезгил саясатта дагы уланып атат. Деги эле өтпөй койдук. Экономикадагы өткөн мезгил ылдам эле ары бери болгон. 95-жылга чейин мына 3-4 жылдын ичинде социалисттик экономика рынок экономикасына өтүп кеткен. Мына анын ошол рынок экономикасынын жана жергиликтүү башкаруунун, жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген бул мини парламент. Мына чоң парламентинде жакшы иштебей атат. Өзүн көргөзө алган жок бүгүнкү күнгө чейин. А мини парламент ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу, жергиликтүү кеңеш 21 депутаттан же 31 депутаттан турат да азыр. Алар мини парламент катары булар өздөрүн көргөзүштү. Булар өздөрүнүн ордун табышты. Мунга мисал катары мына өзгөчө жанагы кризис учурунда мына 98-жылкы финансовый кризис болгондо, 2005-жылы мартта борбордук бийлик күч менен алмашылгандан кийин жарым жылга чейин Бишкектин жерлери менен иши деле болгон жок. Убактылуу өкмөт ал тиги жердеги маселе кантип чечилип атат эмес, ошол июнь окуялары, анан өздөрүнүн ичиндеги кыжыгуу, ошо кимиси канча байлыкты уурдаш керек менен алек болуп атканда, жанагы жергиликтүү өз алдынча башкаруулар мамлекетти карап отурбастан, мамлекеттен бирдеме күтүп отурбастан өздөрүнүн жоопкерчилиги алдында өздөрүнүн маселелерин чечип атты. 10-жыл апрелде да ошондой болду. Чын-чынына келгенде бүгүнкү күнү деле мына азыр коронавирус пандемиясы күчөп турган учурда деле жердегилер ар бир айыл өзүнө постторду коюп, чоочун кишилерди жолотпой, ошолорду текшерүүдөн өткөрүп, ар кимиси өзүнүн маселесин өзү чечип калды. Анткени борбордон үмүт жок. Ошо совет мезгилинде баары эле балапандай болуп эле оозун ачып эле ошо Москваны, ошо совет бийлигин эле райкомду эле карап турчу, ошон райкомдон коркчу, ошон райкомго баш ийишчү. Азыр жок, райондук акимге эч ким баш ийбей калды. Азыр областтын губернаторуна баш ийбейт, анткени ар ким өз оокатын өзү кылып калды. Азыр ошол фермерлик чарбалар мамлекетти багып калды. Мамлекет элди бакпай эле, эл мамлекетти багып калган учур азыр. Анан ошондо башталган, ошол 94-жылы башталган саясат албетте ушинтиш керек болчу, бирок анын жүргүзүлүшү аябагандай эле кыйынчылыктар менен жүрдү. Бирок ошончо дагы экономикадагы базар мамилеси сыяктуу эле жергиликтүү башкаруу, жанагындай мини парламент бүгүнкү күндө иштеп атат. Бүгүнкү күндө ошолордун иштеп аткандыгынын аркасында кыргыз мамлекети кармалып турат го деген мындай ой кетет. Анткени борбордук бийлик мамлекетти сактабай эле өзүнүн кызыкчылыгы менен алек болуп отурган учурда ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө айтып жатам. Жергиликтүү мамлекеттик башкаруу район менен эле токтойт. Райондун акими бул мамлекеттик бийликтин жердеги эң акыркы эле точкасы, ошо андан ары мамлекеттик бийликтин органы жок. Жана айыл өкмөтүнүн башчысы ошол мамлекеттик органдар ага берген бийлик укуктар боюнча гана мамлекетке жооп берет. А калган учурларда айыл өкмөтүнүн башчысы айыл кеңешине отчет берип турат. Айыл кеңешинин чечимдерин ишке ашырат. Ошондой жагынан алганда айыл өкмөтү бир буту менен мамлекеттик органдын
rolün atkарса, экинчи жагынан көпчүлүк жагынан ошол мамлекеттик эмес, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун чечимин ишке ашырат, өзүнүн жоопкерчилиги алдында. Тигил же бул жергиликтүү кеңештин чечими үчүн мамлекет жооп бербейт. Алар мыйзамдын алдында, өздөрүнүн жоопкерчилиги алдында иш алып барышат. Эми ошол азыркы учурдагы административдик аймактык түзүлүшкө бир-эки ооз кыскача токтоло кетейин, урматтуу студенттер. Кыргыз Республикасында бүгүнкү күндө административдик аймактык бөлүнүш 3 тепкичтен турат деп айтылат. Биринчи деңгээлде 7 облус бар. 7 облус, анан Бишкек шаары менен Ош шаары, бул республикалык маанидеги шаар, ошону менен 9 деп айтсак болот. 7 облус, 2 шаар, 9. Бул биринчи деңгээлде. Андан кийинки деңгээлде 40 район жана облустук деңгээлдеги облуска баш ийген 7 шаар бар, 47. 40 район, анан 47. Бул 47 экинчи баскыч, анан эң ылдый жагында, төмөн жагында 493 айыл округдары бар. Ошондон тышкары районго баш ийген дагы 15 шаар бар. Ошонун баарын кошкондо 508 эң ылдыйкы деңгээлдеги ушундай түзүм бар. Эми ушуларды кантип башкарууну кантип эффективдүү кылса болот дегенде, ушул ой 90-жылдардан баштап эле келатат. Кантип административдик, территориалдык түзүлүштү реформа кылса болот деп. Эгерде мамлекеттик бийлик, эле бийликти мындай вертикалынан алып караганда, мында 5 баскыч болуп кетип атат да. Эң башында президенттин бийлиги турат, андан кийин өкмөттүн бийлиги. Өкмөттүн аппаратындагы бөлүмдөр, анан президенттин аппаратындагы бөлүмдөр бирин-бири эле кайталап эле мындай дублирование болуп атат. Бирок бул 2 баскыч, президенттик баскыч, өкмөттүк баскыч, андан кийин областтык бийлик, анан райондук бийлик, анан кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруу. Ушинтип 5 тепкичтен туруп атат. Ушунун өзү керекпи? Мына Чыгыш Европада мурун социалисттик өлкө болгон, ошол эле советтик системада башкарылып келген Чыгыш Европада, Полшада, Словения, Венгрияда, Чехияда, Словакияда же болбосо Балтика боюндагы 3 республиканы алып карасак деле, басымдуу көпчүлүгүндө 3 эле баскычтагы тепкич бар. 3 баскыч. Борбордук бийлик, жергиликтүү бийлик, анын ортосунда бир эле ортомчул бийлик бар. 3 баскыч. Канча мамлекеттик кызматкерлер кыскарат эле, канча акча эконом болот эле. Ушуну 90-жылдан бери ойлонуп келатат. Аракет 2007-жылдан башталды. 2007-жылы Бакиев президент болуп турганда 4-июлда Кыргыз Республикасында административдик аймактык түзүлүш системасын кайра уюштурууга концепциялык мамиле кылуу жөнүндө деген президенттин жарлыгы чыкты. Ошол жарлыкка ылайык административдик аймактык реформаны ишке ашыруунун 3 баскычын көргөздү. Буларга эмне негиз болду? Бул жарлыкты чыгарууга себеп өлкөнүн административдик аймактык бөлүнүү логикасы жактан туура эместиги болгон. Алсак, мисалы, Ош облусунун Кара Суу району Талас жана Нарын областтарынын калкынын саны жагынан көбүрөөк. Ошол эле учурда калкынын саны 20 000 адамдан ашпаган райондар да бар. Бул бир катар айылдардын калкынын санына караганда кыйла аз. Реформалоонун дагы бир себеби түрдүү деңгээлдеги башкарууда бири-биринин функцияларын кайталаган мамлекеттик чиновниктердин зор штаты болгон. Урматтуу студенттер, 90-жылдын аягында мен докторлук диссертациямды ушул темага арнагам. Президенттин администрациясы менен өкмөттүн бөлүмдөрүнүн кайсылары бирин-бири кайталап дублирование болуп турат деп ошого арнагам. Ошондо мен көп эле нерселерди көрдүм. Аябаган дублирование аябагандай көп экен да. Мисалы үчүн айыл чарба министрлигинде 200ге жакын киши иштейт экен ошол учурда. Анда көптөгөн отделдери бар экен. Бирок ошол эле учурда совхоздор жок, колхоз, ошол мамлекеттин 1 гектар жери жок. Мамлекеттин бир корогою жок, образына айтканда да. Бирок министрлик бар. Министрлик эмне кызмат аткарат, функциясы кандай дегенде эле жылдын аягында эле отчет бергенде карасаң,
жанагы улуттук статистикалык комитеттин эле бир ошонун эле дублирует этип эле биз баланча тонна эгин алдык дейт. Аны дыйкандар алды. Биз баланча тонна эт өндүрдүк дейт. Аны дагы дыйкандар өндүрүп атат. А Минсельхоздун функциясы кайсы дегенде, мен ошо докторлук диссертацияда ошондо мен рекомендация берген. Минсельхозду жоюш керек эмес. Минсельхоздун айыл чарба министрлигинин функциясын өзгөртүш керек. Бул башкаруу деген функция калды. Совет мезгилинде башкарчу, анткени анын колхоз совхоздору бар болчу. Азыр дыйкан чарбаларга баш ийбейт. Азыр кызмат көрсөтүү, ошолорго консультация берүү, анан алардын өндүргөн продукциясын сатып ала турган сатып алуучуларды табуу дегендей ушундай функциясын өзгөртүш керек эле. Бирок ал функциясы өзгөргөн жок. Азыр Минсельхоз ошол эле боюнча дагы эле жүрөт. Мына азыр коронавирус пандемиясына карата Казакстандан 30 000 тонна буудай сатып алдык. Анан Россиядан 30 000 тонна буудай сатып алдык. Мат резервтин эсебинен деп. Эми мамлекеттин акчасы ошол жака кетип атпайбы? Ошол акчаны эле фермерлерге берип, силер жер айдагыла. Мына Мауреки уруктан мына силерге беребиз, ушундан буудай айдагыла, анан бирок күзүндө силердин буудайыңарды биз сатып алабыз десе, килейки айыны туура келген эле буудайды өндүрүшмөк, мисалы үчүн чүй боорунда, бирок антишпейт. Бизде мамлекеттик подход жок. Менин оюмча бул жерде коррупция да бар. Мына кара кече көмүрүн өндүргөнгө мамлекет акча жумшагандан көрө Казакстандан сатып алган мамлекеттик чиновниктерге пайдалуу экендигин эксперттер айтып атышат. Мисалы үчүн тоннасын казакстандыктар тиги $30 беребиз десе, аны $45 үстүнө 15 кошуп коюп, анан аны бөлүп алышса, мындай чиновниктерде коррупциялык кызыкчылыктарына, экономиканы өндүрүүгө эмес, ушундай жеке кызыкчылыктарын ойлогондон улам жана мамлекеттик бийликтин эл алдында жанагындай авторитети жок болуп, эл ага ишенбей атканын дагы бир себептердин бири ушундан го деп ойлойсуң. Аябагандай эле ушу мамлекеттик бийликтин кантип иштеп атканын көргөндө мындай жаның ачыйт. Мына ошол жанагы Бакиевдин учурундагы кабыл алынган жарлыкка ылайык 3 баскычты камтыган. Ошол реформаны өткөрүү, административдик территориалдык 2007 жылдан баштап. Биринчи баскыч 2007-2008 жылдар. Көптөгөн облустук башкаруу түзүмдөрү жоюлду. Бирок кийинки мезгилде алардын айрымдары региондор аралык башкаруу түзүмдөрү болуп кайрадан түзүлгөн. Ал эми кээ бирлери калыбына келтирилген, жоюлган. Азыр мына карасак, жана биз биринчи суроодо жогорку кеңеш парламентте айттык. Парламенттин областтарда, райондордо структурасы жок. Обул кеңеш деген жок, рай кеңеш деген жок. Азыр жергиликтүү эле кеңеш бар. Реформанын экинчи баскычы 2009-2010 жылдар. Биринчи баскычтын логикалык уландысы болуп, жана мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аткарган функцияларга түзүмдүк талдоо жүргүзүүнүн негизинде өзүнчө райондордо жана айыл аймактарын бириктирүү аркылуу администрациялык аймактык бирдиктерди кеңейтүүгө мүмкүндүк бериши керек болчу. Иш жүзүндө республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын курамына кирген бир катар айыл аймактары гана кеңейтилди дагы. Бул ошо менен ишке ашпай калды. Ал эми реформанын 3-чү баскычы 2010-11 жылдарда аякташ керек эле. Бирок андай болгон жок. 2010 жыл январда бул реформа жабык деп, анын күчүн жоготту деп жарыя кылынды да. Мына ошол менен реформа токтоп калды. Ошол апрелдеги күч менен бийлик алмашканга чейин эле Бакиевдин учурунда башталган реформа ошо Бакиевдин учурунда эле кайрадан токтотулуп калды. Ошондон кийин буга эч ким кайрылып келген жок. Бүгүнкү күндө бул күн тартибиндеги маселе болуп турат. Абдан көп акча жанагы мамлекеттик бюджеттин 25-30%-на жакын ошонун тегерегиндеги акча ушул мамлекеттик кызматты кармап турууга кетип атат. Бул абдан көп акча. Анткени ушундай эле акча билим берүүгө кетип атат. А билим берүүдө канча миңдеген мектептер бар, миллиондогон окуучулар бар. А бул жерде болсо ошо жалаң мамлекеттик бийликти кармаганга кетип атат. Мына өзүңүздөр деле урматтуу студенттер, мында ойлонуп көрүңүздөр. Бизге ушу кичинекей биздин мамлекет үчүн ушунча 7 областтын 2 шаар 9, жанагынча райондун 40 райондун кереги барбы же жокпу? Ушунча кызматчылардын кереги барбы же жокпу?
Мына азыр башкаларды карасаңыздар, мына бизде ушунчалык министрликтер көп. Шунун кереги барбы жокпу? Мына мен ошо 98-жылы мен докторлук диссертациямда 6 эле министрлик болсун деп, ошол бүткүл дүйнөлүк тажрыйбаны изилдеп чыгып, мен рекомендация бергем, 6 эле министрлик жетет Кыргызстанга деп. Жок, бизде 15тен ашык министрлик бар. Эмне гана мындай штаттардын баары бири кайталанган бөлүмдөр, мамлекеттик бюджет. Мамлекеттик бюджет деген бул салыктан гана түшкөн акча. Азыр мамлекеттик ишкана жок, мамлекеттик завод, фабрика жок. Мамлекет өзүнүн ишканаларынан түшкөн прибыльдан пайда көрбөйт. Мамлекеттик бюджет бул жалаң эле салыктардан турган бюджет. Бул элдин акчасы. Анан элдин акчасын кайрыга элдин жыргалчылыгы үчүн, жанагындай социалдык муктаж болгон адамдардын муктаж болгон катмарын колдогонго, ошол эле мына азыркы саламаттыкты сактоону жабдыктар менен, ошолордун жабдыктар менен камсыз врачтардын айлыгын көтөргөндүн ордуна жалаң эле мамлекетти башкарууга кетип атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мамлекеттик административдик региондук аймактык реформаны жүргүзүү зарылчылыгы бар. Урматтуу студенттер, эгерде силер бир илимге кызыгып изилдейм десеңер, бул абдан көп тема бар бул жерде. Ошону изилдеп, кандай административдик түзүлүш ылайыктуу болот. Мына ошол 3 баскыч болобу, кандай баскыч болот, район менен область бириктирсе ал эмне болот дегендей сунуштарыңарды кирип изилдөөлөрдү жүргүзсөңөр болот. Бул убакыттын гана маселеси. Ушинтип көпкө созулушу мүмкүн эмес. Анткени мындай чыгымды Кыргыз мамлекетинин бюджети көтөрө албайт. Ошондуктан канчалык эртерээк административдик территориалдык реформа жүргүзүлсө, ошончолук жакшы болот, ошончолук элдин пайдасы үчүн болот. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат, студенттер. Ушуну менен бүгүнкү видео лекция аяктады. Эмки видео лекциядан жолукканча саламатта калгыла.